Ошо Асылбек Айшыковдун жакын элесине арнап Куран окуп, анан ошондой эле сураныч ушул жерде отурган ар бириңиздердин жакындарыңыздарга, өтүп өткөн ата бабаңарга бу жерде молдоке Куран окугандан кийин дуа кылып коюңуздар, беребиздер. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. İhdinas-sırâtal mustaqîm. Sırâtallezîne en'amte aleyhim. Gayril mağdubi aleyhim veleddâllîn. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ehad. Allahus-samad. Lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven ehad. Sadakallahul azim. Subhane rabbike rabbil izzati amma yasifun. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ya Allah, ушул окугунан Куран тилаваттан пайда болгон сооторун Адам алейхиссаламдан баштап акыркы пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламга чейин өткөн жалпы пайгамбарлардын руктарына, сахабалардын, табиилердин, жалпы дин үчүн эмгек кылып өткөн жалпы мусулмандардын руктарына баштадык. Ошондой эле ушул жерде отургандардын үйлөрүнө караштуу, Курандууга муктаж болгон, өтүп кеткен тууган уруктарына, өзгөчө ушул агабыз Рысалы уулу Асылбекке багыштадык. Ya Allah, жакшы кылган иш амалдарын Ya Allah өзүң кабыл кылгын, жакшы сыфаттарын өзүң кабыл кылгын. Катыгерчиликтер болгон болсо Аллах өзүң кечиргин Ya Allah'ım. Ya Allah'ım, ошол кыямат күнү Аллах өзүнүн иштерин Ya Allah өзүң кабыл кылып, Ya Allah өзүндү жаннатул фирдавстарына киргизгин. Ва саллаллаху тааля хайру халқи Мухаммадин ва аля алихи ва сахбихи ажмаин. Амин. Gelişler kana aşağıya almışlar. Allah razı olsun. 2023 fevralda Аңар айында чоң улак болду эле. 1983 байкелерден 97 инилерге чейин өзүбүздүн 15 поколениянын ынтымагыбыз бар. Район ичинде 3 жылдан бери футбол ойноп, улуттук оюндарды район ичинде поколения ойноп жүрөбүз. Ошо Аңар айында 91-жылы бар беле, по-моему, 91-жылы инилердин чергесинде ошо жерден көпчүлүк молодежь Странов, Москва көпөрү жетекчиси президенттен Келдибеков Азамат байкебиз жумушуна байланыштуу жакшы бала чыкса өткөрүп берем деп сунушун айткан экен ага чейин. Анан ошол жерден демилген башталган, ошол жерден молодежь колдоп биринчи иштер ошол жерден болду. Андан кийин 25 февралда акимиятка чогулуп, биздин мурда президентибиз Келдибеков Азамат байкебиз өзү келип, чүйдүн жетекчиси президенти Бакыт Райымкулов байкебиз келип, ошол жерден жамаат чогулуп, элдин шайлоосу менен шайланган. Ошол андан кийин баягы иш-чаралар боюнча айта берейин кийинки иштерди. Андан кийин 2023 март айында эгемендүүлүккө карата Борбор шаарыбыз Бишкекте Акбулат майданында турнир болду. Ал жака Москва району Аксу командасы деп 2-чи лигадан бардык. Бир айга жакын сбор өттү. Сбордо мына ар бир ошол жерде отурган байкелер, инилер, достор, Москва району жааматы, жалпы көпөрү сүйүүчүлөрү балдардын тамак ашын камсыздап, ат жагын чечип берип,
финансы жагын чечпедиңер, Алла разы болсун. Наурузга барганыбызга 300 миң сом акча кетти, каражат. Ага биз бөлө кечинден алган жок, ошо сиздер бергенсиздер. Андан кийин эле майда Жалал-Абадта болуп калды. 9 майда Жалал-Абадка да дайындык көрдүк. Анда дагы бир айга жакын сбор өттүк. Ошондой эле тепти өттү. Балдар келип, машыгып, аттарды минип, залдарга барып. Анда дагы Жалал-Абадка общий фонд 500 миң сом акча кетти. Андан кийин Ошто болуп калды. Ошко дагы мына экинчи лига жок деп атып, ошо менен ал жактын аттарыбыз дагы үйүрдүү болуп калып, дайындык бирок жок болуп бара албай калдык да. Андан кийин чүйдүн чемпионаты, чүйдүн президенти алмашып, жаңы президент келген, Абыл Касымов Айбек деген мырза 84-жылкы ал киши 3 жолу чемпионат өткөрдү. Октябрдын 10-унда, ноябрдын 15-и, декабрда болуп бердиңер. Ага да рахмат. Көптөгөн ыйкандарыбыз ыраазычылык билдирип, чалып атышты. Рахмат. Жүрүп атат. Аябай айылдарды аралап, Малина клубникаларыбызды да төөлөп кетчиле, ойлабарыбызды жүгөрүп салып аралап кетчиле депчи. Ошол ар бир нерсе өзүнүн убактысы болот экен. Ошол баш ийип, чогуу бири-бирибизди колдоп, мындан ары дагы көп өрүнү алдыга жылдыралы. Албетте биздин колдон келбейт, сиздердин жардамыңыздар менен. Ошол рахмат. Кыскача ушундай. Жардам менен Минюстан документ алып алдык, юридический болчу. Ассоциация Москвский району деп көкөрүн эмесин документин алып, печат менен член ассоциация кылып, ошол иштерди баштайбыз понедельниктен баштап. Анан ал кийин биз Кудай буйрса өткөрүп бергенде дагы ал документ кала берет да, райондун печаты менен, документи мененчи. Мыйзамдуу түрдө жанагы документ менен эмне жардам бере алат. Жер жагынан жер жардам берип, финансы жактан жардам берип бираз. Анан кийин Петровский, Первомайский, Аксуйский, анан Беловодский аэропорт, центральный опаттан, Автопок жактан, либо Петровка жактан, же болбосо Калиндин Тайгазан жанынан, же болбосо ипподром жактан бизге 15 соттук, 20 соттук жер трансформация кылып берсе, акимди же болбосо аэропорт көргү өкмөт тараптан ошондагы жанагы министр документ алсак, ошол негизинде кайрылабыз буюрсачы. Анан Кудай буйрса, эс алган тез арада ичинде, 1-2 айдын ичинде бүтүрүп калса, март-апрель менен Наурузду өткөргөндөн кийин апрелден баштап фундаменттерди коюп, иш баштайын деген ниеттебиз да. 20 комиссия салып, ар кайсы жака аттарды тентиретпей, ошо бир жерге багып, ошо үй менен бара-бара заманбап, ошо жерде балдардын жаткан жери, тренажерный зал, бассейндерден бериши бар. Ниет кылсам болот да буюрсачы. Постепенно. Бирок биринчиден бир болуп, бизге срочно сарай салыш керек да. Жанына складтар менен арба жем жеген акча. Анан Кудай буйрса ал боюнча дагы иш бир жыл воздух менен жүрдүк. Сиз эл берген акча менен, өзүбүздүн акча менен жака озекке бердик да. Кийинкисине уже Кудай буйрса мыйзам чегинде, мыйзам менен, документ менен кийинки артта тарыхта кала турган иш кылалы деген ниет менен да. Бул менин оюм эмес, Мирлан Байке же тек эмес, бул баарыбыздыкы болуш керек да. Баарыбыз салып ошол, баарыбыз жамаатка негизи береке рызкын барчы. Машпара кылып жамаат менен көп күрсө көл болот дейт, баарыбыз колдон туттан алсак. Ал менин көзүм жетип атат, Кудай буйрса мына. Бу жерде Чыңгыз, Насбек, Марсбек экөөбүз, Сабир Маратович, дагы анча-мынча байкелер келе албай калды, карьерлери бар. Булар бизге ат дагы, шеердин дагы, ташын дагы бекерлеп берет да, чөптөп берет да, намыс үчүнчү, Кудай буйрса. Ушул фундаментке да бир кол чалып койбойлу буюрса, ниет кылалы. Буюрса жок дейт да буларчы. Андан кийинки иштерде деле ар бир поколение бар. 83 мына байкелерден баштап 97 индерге чейин.
Aynen ошо сарайды салып жатчы. Азыр бирөөнү жазасаң бүт акча. Намыска такайбыз, Кудай буюрса. Ар бир поколение бөлүшүп алабыз. Поколениянын күчүнөн да кайра салынат да. Ал жакта деле уже жамаат машкара менен болот да, мындай болгондочу. Береке болот да. Туурабы? Кыскача ошондой да. Анан дальнейшем ошо сарай туруп калса, складтары болсо, жерлери болсо, мисалы баланча гектар жери, Москвада жери бар экен, федерациянын сарайы бар экен, шотунда акчасы бар экен. Анан бир гана эле ошол акча болуп несин көкбөрү райондун балансын коргоп, көлгө чейин алып барып, анан салым коюп жүргөн ушу биздин мурунку Москва районунун президенти Келдибеков Азамат экөөбүз ушул жакка чакырып койсок. Разычылыкка Москва районунун көкбөрүсүнө салым кошкону үчүн сыйланат. Келдибеков Азамат Султанбекович. Келиңиздер, урматтуу бир туугандар, Алтынбек жакшы нерсе баштаптырсың. Молодец. Айткандай эле 2023 карап турдук, көрдүк баарын деп угуп аттык. Бул деле оңой эмес. Башыман өткөргөн балдар менен чогуу жалгыз бир кишинин колунан эч нерсе келбейт. Жапа-тырмак бириккенде гана иш чара ишке ашат да. Кийинки камот тилектердин оптон эле уралы, бирден урсак. Камот тилекке чейин расчетты баштап койдук. Мына жерде биздин Сарыөзөн түптөлгөнү, Сарыөзөндө büyüyүп келаткан, Сарыөзөндө тартып жүргөн даже азыр мына биздин чүйдүн президент Айбек мырзанын кеңешчиси Тилек байке келип койбойсуңдар азыр. Тилек байке кол чабуулар мына. Комшайылдан Карабалыкта Жайыл районунан келген Тилек байкебизге кол чаап. Жер абайлы деп ишиңер ийгилик болсун. Московскийден, чүйдөн мендеген кыйын жакшы жигиттер чыксын, чемпиондор чыксын. Денсаулык баарыңарга. Рахмат. Ассаламу алейкум, урматтуу бүгүнкү жыйындын ачуучулары Алтынбек. Эми мен не демекчимин жигиттер? Биз бүгүн апеллеттин капысынан бүгүнкү силердин жакшынакай мааракеңерге күбө болуп калдык. Алтынбек өзү биздин улуттук баш кийимибиз ак калпакты кийип жүргөн жигит. Өзү мыкты жигиттердин бири. Анан кийин мен байке сизде бир сөз калып айтып кетсеңиз болбойт дегенден мен дагы күтүп атайын ушу сиздерди. Сыйматтарыңызга рахмат. Биз дагы ушул бүгүн 8 райондун ынтымак шенеси болгон Кызаштын. Ошол жакта биз дагы келатканбыз, ушул жерде байкелердин баары отурат. Биздер ушул темпте эле келип калды, ушул келбебиз менен эле кетип бараткан боюнча эле. Эми урматтуу бүгүнкү жыйындын ачуучулары, эми көкбөрү бул кылым карыткан оюн, кылым карытар оюн. Бабалар бизге мурас калтырган оюн. Бизге чейин кимдер гана тарткан, бизден кийин дагы деле тарта берет, улана бере турган оюн да. Анан кийин эми анча-мынча артка карап кылчайып тарыхка токтолуп кетсем, Көкбөрү федерациясы уюштургандан бери негизи биринчиден жалпы Кыргыз Республикасынын Бирлик Көкбөрү федерациясы уюштурган кайгазан боюнча. Эми буга чейин торпо улактап жүрөбүз, жер улактап жүрөбүз. Баардыгы эле биздин ата-бабалардын улуттук оюларынын бири. Анан ошонун ичинде эң негиздөөчүлөр ушу Раматылык Болот Шамшиев, Болот Черниязов,
Темир Дүйшекеев, азыркы мынакей Аскар Салымбеков агабыз бар. Ушуларга бир 1000 мәртебе ырахчылык билдирсек болот да. Бүгүнкү күндө биздин Көкбөрү Федерациясынын дүйнөгө таанылдык, жайылдык, эрежелүү оюн кылып Көкбөрү Федерациясынын кайразданды ойлоп таап, бүгүнкү күнү баарыбыз ушул жерде дүйнөгө таанылып, ушунун арасында жаш балдар да отурат, Кыргызстан курамасында ойноп жүргөн балдар. Анан кийин мен эмне демекчимин? Ошол Кыргызстан Көкбөрү Федерациясынын түптөлгөндөн бери анын ар бир облустарга жетекчилерди шайлап, ар бир областтардын ичинен райондорго жетекчилерди шайлап, мынакей Чүй облусунун баарыбыз Сары Өзөн Чүйдө жайлагандан кийин ушу Чүй облусунун Көкбөрү Федерациясында эң биринчи башкы президент болуп биздин Кубат Касымбай экөөбүз болгон. Билесиңер, Бөрүлүү деген команда 5 жолку кубоктун жеңүүчүсү болгон. Кубат Касымбай эке ошол биздин Чүй облусунун Көкбөрү Федерациясынын биринчи башкы президенти болгон. Андан кийин Кадыркулов Искендербай экөөбүз баарыңар жакшы билесиңер. Жер абайлы деп ишиңер ийгилик болсун. Московскийден, Чүйдөн мендеген кыйын жакшы жигиттер чыксын, чемпиондор чыксын. Денсаулык баарыңарга. Рахмат. Аттарматай беребиз. Жантаев Айдар Узурбекович агабызды бул жака чакырабыз. Барбы? Жантаев келиңиздер, Айдар Узурбекович агабызды чакырабыз. Келиңиздер. Болсо, аттарматай беребиз. Бир жака чыгып койсоңуздар, келиңиздер. Кийинки мейманыбыз Мусралиев Азамат Эргешбаевич агабызды чакырабыз. Келиңиз. Сатиев Данияр Базарбаевич агабызды чакырабыз. Жана келиңиздер. Отурбаев Нурлан Эсенович, Кошоев Тариел, келиңиздер. Каналбекович, Осмонкулов Жанат Жороевич, Ибраимов Сабир. Yaxshi sharoit bo'lib, City olganda bayqab turib саламатсыздарбы деп айтайын. Биринчи жалпы жамаат, эми агалар, индер отурат, баары көрүп жүргөн балдар. Москва району деп кийип жүргөн балдар отурасыңар. Малатсы. Мына жетекчибиз Алтынбек, астында сенде жумуш бар, муну баарыбыз жолубуз менен билебиз. Мына алдыда жогоруда айтып кеткендей, только биз ийгилик гана каалайбыз. Ошо агайындер колдоп турсак, ар дайым сен астына ишиңди берет, мына Япон мишалар баарына чогуу. Аны көпкөрүшөөгө өзгөчө кайрылып кеткен учурдан пайдаланып. Ынтымактуу болуңар. Биринчи силер ынтымактуу болсоңор, командадагы балдар баардык иш астыгаждар. Силер ынтымактуу болсоңор, жогору жакта эмне кылса болбойт. Силер ынтымактуу болгондон кийин жаштарга кайрылып Кудайын айтчу. Саңыздаламын азыр. Кийинки сөз Москва районунун начальниги Оңуз Данияр Базарбаевичке берели. Данияр Базарбаевич баардыгы билесиңер, туңат өзүнүн жеңин болот дешет. Бөртүгамыз камчыга сап үчүн эмгек кылып жүрөт. Ушу Көкбөрүгө салымдын аябай зордоп кошуп кетет. Атынан берет, акчасын ачык айтыш керек да. Кошкондордун биринен да Данияр Базарбаевичке сөз. Assalamu alaikum, урматтуу жамаат. Кирип келген 2024 жаңы жылыңыздарга чын жүрөгүмөн куттуктайм. Өзүңүздөр билгендей 2023 эле жаман жылдардын болгон жок. Кудай буюрса 2023-тү жакшы маалай менен узатты. Потому что 2023-жылы мына Алтынбек Жумабаевич Азамат өзүң менен Алтынбек өткөрүп берет өзү. 2023-та Кудай буюрса биздин көкбөрүчтөргө жаңы бир кадам болду деп айтсам болот да. Кудай буюрса 2024-те аны Алтынбек бүгүн ачып өтүп атасың.
Bunun аябай жакшы. Бул эң жакшы кадамдардын бири да. Негизи бул отчет деген негизи талаштан тактык жаралат дейт, өзүң билесиң. Ар бир нерсенин баскан турган отчет болсо, потому что биздин Москва районундагы көкбөрүчүлөргө жана ушу эл журтубузга дагы эртеңки күндө баскан жолун баары ак болот да. Анан кийин эмне дейбиз? Биринчиден действительно мына Азамат Энис дагы көкбөрүнү өзүң айтып тилек айтып кетти. Көп жылга чейин алып жүрдүң, сага да рахмат. Конечно, бул көкбөрүдө действительно кыйынчылык көп. Алтынбек, анан 2024 план айтып атасың, Кудай буйруса ошону Кудай кут кылсын. Ушул жерде жамаат турат, баягы кыргыз салдын ынтымак дейт. Москва району өзүбүздүн чакан эле компактный районубузда баарыбыз ынтымактуу болсок, Кудай буйруса көп нерсеге жеңебиз да. Анан сенин ишиңде ийгилик болсун, жанында дагы Бирван менен тилеп, анын жанында инилери бар, андан кийинки инилери бар дегендей баарыбыз жапа турмак. Мына жакшы күн өтүп атат. Не дейсиз? Осум алдыда жакшы ой максаттар бар экен. Олар ишке ашсын, ынтымактуу бололу, айкелер менен, инилер менен, достор менен ынтымактуу бололу, район ынтымактуу болсун. Ошондон чоң немелерге жетебиз да. Не дейсиз? Ийгилик болсун ишке, ийгилик. Ынтымак, денсаулык. Assalamualaikum. Birga yaxshi talqov bo'ldi. Negizida 2024 Xudo bo'lsa. Shu ishga rashmat sizlar. Assalomu alaykum. Bugun qatnashchilar. Алтынбек o'ylagan o'yinimiz ishga ashsin. Yaxshi ekan o'ylagan. Ular ishga ashib, ayolimiz iltimoq bo'lsin. Ko'p ko'rgan. Yaxshi tanlab densoqlik sizga. Assalomu alaykum. Xudoy buyursa shu 2024 yaxshi yillardan bo'lsin. Алтынбек aka o'ylagan o'y maqsadimiz, hajatimiz Xudoy buyursa barimiz qo'llaymiz. Yo'q, yoshlar uchun o'zingiz ishlagan bo'lgan yoshlar bo'lib, Xudoy buyursa. Sog'lig'imizni qo'shamiz, ishimizni qilaveramiz. Xudoy buyursa. Келіңіздер Атылдаев Улан, Алымқұлов Мирлан, жана келіңіздер Жапаков Автангелі, Исабеков Назар, Қасыбеков Майрамбек, келіңіздер Тоқтыманбетов Болот, Кулетов Давлетбек, келіңіздер Мамытов Бақтыбек, Попенов Сүйменқұл, жана келіңіздер Жума Назаров Мирлан, Қынатов Төлеген, Саманчиев Замир, Қарағұлов Мирлан аттуу жалпы байгда. Assalamu alaikum, урматтуу жамаат. Бүгүн эми алыс эле Алтынбек менен биякта жардам берип жүргөн ушу салым кошкон бүт жигиттерге рахмат. Бирок федерация менен баарыбыздын башын бириктирип кошкон чоң организациябыз мындайча айтканда Московский районунда. Иштегенде ийгилик, биз артта всегда поддержкадабыз, подхваттабыз дегендей. Якуп сага, Миша сага өзгөчө рахматтар. Баарына рахмат, мына келгендердин баарына. Улакчыларга чоң рахмат. Бүгүн күрөш колун көрүп чыккан сен. Молодец. Кыргыздын келегин желбиретип жүрөт. Давайте. Биктер. Московский район. Колдоп турабыз. Колдон эсче. Билдере бергиле. Жакшылык баарына. Рахмат. Москва районунда ынтымак болсун дегенде бир жана келиңиздер Акылбеков Алтынбек, Осман Алиев Тилек, Дүйшекеев Нурсултан, Равил, Жолдош уулу Бакыт, Жолдошбеков Амантур, Раис уулу Айбек, Сатиев Таир, Атил келиңиздер Молошенко Рустам, Рыспаев Айдар, Алтынбеков Актан, Адилет Русия, жана келиңиздер Мирлан уулу Алтынбек, Бийим Мурзаев, Ринат аттуу меймандарыбызды чакырабыз. Келип койсоңуздар, жаштар. Bakışın çok mu var? Altı koy gel. Аттырады отқан байкер келіп қойсаңыздар келіңіздер.
Мандраш бак, постоянно. Достор жана ийгилик. Демек ошо иш ийгилик ашсын, ой максатына жет. Московский район биримдик эле болойлу. Oyun açsın işittim bari. Oyun maksadına teli açmakta ortağımızda. Birge biz bari söylüyoruz bize. Moskovskaya ola. Bugün жақсы іс-шара болды. Барынатын жақын туыстармен сейлеңарда құтты болсын. Көкөргө сауын қошқан байкелерге бүгінгі уақытта чоң рахмат. Allah razı olsun. Buyur, kaçay. Rayonumuzda sport oyunu görürsün, ынтымақ gelirsin rayonumuz. Rahmat. Мектепте чоң рахмат. Кичине болсо да көңүл баарын бир чакырып, ынтымакка чакырып, ишиңиздерге ийгилик келаткан жылдар жакшы жылдар болуп берсин. Ийгиликтүү өл жылдар болуп берсин. Келаткан жыл чемпион болойлу. Ошо командасы. Ошо баарына ийгилик, аман болуу, ден соолук болуу. Assalamu alaikum, bayıklar ilgili dostlar. Soğuklar aşırı Uşul жерде айтылған сөздердің барлығы 24 жылы ишке ашсын. Сөз бойдан қалып кетпесін. Қандай жартыларда алтын көкөйге ойлаған оймақтасыға жеткенсіз. Бұл жерде жақсы айда жол болса киік қайда дейді. Жаңыңызда байтылар бар. Барысқа денсаулық, районның амысын қорғап жүрелі. Ынтымақ болса бары болып, ынтымақты болып. Жылдың звездасын десек деле жарашат. 2023 ойындарда бүт жакшы ойынды көрсөтүп, Жалал баягы көз Бишкекке чейин чүйдүн 3 ойындан катышып, өзүн мыктылап жүргөн Акчы команданын мыктысы десем адашпайм. Аканга бир кол чаап, дем күчмөй койбойлу. Assalamu alaikum baykeler. Barыңардын бекерген жаңы жылыңар менен Алтынбек байке, Миша байке, Серик байке силерге чоң рахмат. Аксууну сүйлөп жүргөнүңөр. Бардык байкелерге чоң рахмат. Аксууну алып барып жүргөн баарыңарга рахмат. Билесиңер, Актобоктон камчыгасак, жаш болсо жигиттерди берейин. Биз симултаналсы десек жарашып адашпайбыз бул бала мененчи. Өйткөнү Сарыгүл чачырап кеткенде Сарыгүлдү кармап калган жигиттердин бири жакындан эле чыгыс молодец, колдоп, чүйдөп, бирде Сарыгүл командасына кирип, Москва районунда Алтынбек, Салтынбек жардам берип жүргөн жигиттердин бири. Ошол жерде жанында камчыгасак жигиттердин бири Ашырбек иnim келчү. Бир чети Ашырбек иним кемерардан болду. Баарыбыз бир тууганбыз. Көбүбүз бир четте группалашыбыз. Агрардыйда чогуу окуганбыз. Колледжинде да чогуу окуду. Высший экономика анда да чогуу окуду. Бир четте группалашып болуп кетет. Жаш болсо дагы акылмасатын айтып, район үчүн күйүп жүргөн жигиттердин бири монда жүрөгүнө өчү. Байке буларды мынтиш керек, тынтиш керек депчи. Бирок действительно бул айткандай кылсаң ошондой болот. Бирок кыз-кызкенбиз да мойын жарым бербейбиз. Силерге да ишиңерге ийгилик, келип отуруңар. Үчүн эле бир кол чаап койбойлубу? Чоң рахмат. Sevgili Sardayım, ol bir troz. Barınarga den soğuk, ынтымақ. Yüzlörүп бакталай, жаңы жылдар менен. Барыңарга чоң рахмат. Алыста жүрөт Замир деген инибиз блогер. Алдында районго кошкон салымы чоң аябай. Зор, эмгеги зор, ал жерде иште ийгилик. Замир инибизди дагы гражданлыкка Москва районунун көкөрүсүнө салым кошкондугу үчүн сыйланат. Молдокулов Замирбек Күйбергенович сыйланат. Аманат тапшырып коесуң, обязательно. Замир, мен билесиң да байкеңди.
Sen için saklap turaptır. Dışarında geçen mına Nurдөөлөт инебиз Кыргызстан боюнча эркин күрөштөн 97 кг салмакта 2-нчи орунду алды. Нурдөөлөткө бир кол чаап. Мишаевке аксакал калпак кийгизип койсузбу? Битсе Мишаев экөөбүз калпак кийгизип, колун камап бетине өтөбүз. Нурдөөлөт ушул жерде отурган аталарың, айкелериң, инилериң, досторуң, жалпы ушу район бир туугандардын атынан сага бул бирке конверт, бир аз болсо дагы, аз болсо да көптөй көрүп, ошол Нурдөөлөткө алдыдагы күрөшүп турган машык эмелерге сага ийгиликтерди каалайбыз. Кудай буюрса, өркүнүң өссүн, ушул чүйдүн атын, Кыргызстандын атын, эң негизи ушу Москванын атын чыгарып көп ийгиликтерге жетиши керек.